Кыргызстанда жолдордун сапаты жол салууда кетирилген катачылыктар али күнгө чейин эл оозуна алынып, нараазычылыктар улам айтылып жатат. Айрыкча айдоочуларга бир кыйла түшүк жаратып жатканын буга чейинки жасаган материалдарда да чагылдырдык. Өлкөдө эл аралык маанидеги жолдордон тарта ички жолдорго чейинки көйгөйлөр Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан да көтөрүлүп, транспорт жана коммуникация министрлигине бир топ сынт пикирлер да айтылууда. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, август айында аябай шашылыш түрдө жасалганда сапаты дагы начар болгондо бул жолдунчу. Ушуга ким жоопкерчиликти алат? Экинчи слой башылбай калды, биринчи слою азыр абал оор болуп уже ямалар башталыптыр да, ошону качан баштайсыздар? Сиз ошол жерде пиар кылып өзүңүздү эртең менен эртеге барып сүрөткө түшүп, как будто иштеп аткандай көргөзөт экенсиз да. Жана Камил Абдыразаковна айтып кетпеди, алдарка сөйлөр көп деп. Ошонун ичинде балким сиз да барсыз. Жолдордун учурдагы акыбалына байланыштуу айрым соц тармак колдонуучулары жолдогу асфальт кар менен кошо ээрип кеткенин айтышып, транспорт министрлигинин иши коомчулуктун талкуусунда калды. Ушул жана башка сын пикирлерден улам президент Садыр Жапаров жолдордун сапатсыз курулушуна эмне себеп болуп жатканы боюнча кабар маалымат агенттигине түшүндүрмө берген. Биз бийликке келгенден кийин бардык тармактарды ревизия кылдык, текшердик. Ушундай чиреген системаны көргөн соң, аны талкалап мамлекеттин пайдасы үчүн иштей турганын курууга кириштик. Ал үчүн жолдорду жеке компаниялар эмес, транспорт министрлиги өзү салсын дедик. Өздөрү салайын дешсе, жаратылуу техникасы жок экен. Акыркы 3 жылда жолдорду курууга жана оңдоого 700дөн ашык техника сатып алуу пландалып, 2022-2023 жылдары жалпысынан 297 техника өлкөгө жеткирилип, аймактарга бөлүнүп берилди. Дагы алабыз, быйыл дагы 453 жаңы техниканын келиши күтүлүүдө. Кыш жаңы кетти, күн жылып эми мына курулуш иштери башталууда. Азыркы учурда ошол утурумдук иштердин негизинен ошо аңчөнөктөрдү жамоо, шагыл жолдорду түздөө жумуштары жүрүп атат, тактапсырдоо жумуштар. Жолдордун абалы жана сапатына байланыштуу сын пикирлерге транспорт министрлигинин тийиштүү кызматы макул эмес, анткени салынып жаткан ар бир жол көзөмөлгө алынып текшерилет дешет. Билбейм, мен ага кошулбайм, баягы ар ким ар кандай сүйлөй берет да. Эми балким баягы биздин жасап аткан жумуштарды башкалардыкы менен салыштырып алышы мүмкүн да. Себептен да конкретно эсе мында факты болсо, ошо менен жооп берет элек биз. Президент берген маегинде буга чейин мамлекеттик жол курган компаниялар жок болгондугуна байланыштуу адистердин жетишсиз экенин белгилеген. Арга жок жеке компанияларга берилип, жол салуу кымбатка түшүп келген. Учурда транспорт министрлиги жол салуучу техникалар менен толукталып, жыйынтыгында жылыштар бар экени айтылды. Кыргызстанда жалпы 34 000 чакырым уна жолу бар болсо, анын 19 000 чакырымга жакыны транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансында. Эл аралык мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги жолдорду оңдоо, кармоо жана асфальт төшөө иштери министрликтин түздөн-түз милдети. Азыр бардык жолдордо иштер жүрүп атат да. Мына атап айтсак Бишкек-Ош автожолунда ушу мына Бишкек шаарынан баштап Ош областына чейин бүт бардык жерде аңчөнөктөрдү жамоо иштери жүрүп атат. Аны менен катар президент Бишкек шаарынын жолдоруна да токтолду. Бишкекте деле ушул сыяктуу көрүнүш. Мисалы былтыр Ордо каладагы 18 көчөдө капиталдык оңдоо керек болсо, бул көлөмдө Бишкек асфальт сервис өз мөөнөтүндө аткара албасына көзү жетип, кошумча 15 жеке компанияга көчөдөгү ремонт иштерин бөлүштүрүп бериптир. Алардын 6осунун жасаган иштеринде кемчиликтер табылып, азыр кайра өз каражатына оңдошот. Ошондой эле алар кара тизмеге кирип, экинчи мындай иштерге жолотулбайт. Борбор каладагы жазылган тротуарлар боюнча жеке компанияларга берилген да. Алар боюнча иштер толук кандуу бүткөндөрү да бар, бүт электери да бар, дефектилери кеткен, кемчиликтери бар. Алар боюнча биздин ишкананын өкүлдөрүнө менен ордунан чыгып кесиптештерибиз предписание акты түзүп, кемчиликтерин баарын тең атаган, ар бир жердеги кемчиликтерди жоюу максатында иш жүрүп атат. Жана башта элек жер участоктарында иш жаңыдан жанданып, жаңы башталып атат кайрадан. Ал эми жолдордун талкаланышына дагы бир нече факторлор себеп болушу мүмкүн дешет айрым эксперттер. Жер титирөө, аба ырайынын өйдө төмөн температурасы, оор жүк ташуучу унаалар нормадан ашыкча жүк жүктөлсө, жолдордун бузулушуна алып келиши ыктымал. Ошондой эле жол салуунун жаңы технологияларына ыктоо зарыл. Анткени сапаттуу жол мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсүнө салымы зор. Ал үчүн транспорт министрлигинде билимдүү адистер жетиштүү деп белгиленет. Билимдүү профессионал
жумушчуларыбыз аябай көп. Мен ойлойм, ушу жолдорду менчик местный Кыргызстандын компаниялары салыш керек. Иностранецтер салат экен, кетип калат экен, аябай баш аягын таппайбыз. Анан эртеси күнү баягы укук коргоо жагы башка тараптар сураса болот да, эмне үчүн сен начар жол салдың депчи. Ушул нерселердин баардыгы ушу баягы жолдун сапатын алып барат да. Белгилесек, президент Садыр Жапаров өлкөдөгү жолдордун сапаты боюнча комментарий берип, 2023 жылы 621 чакырымда асфальттоо каралып, 673 чакырымдан ашык жол салынганын айтты. Андан тышкары асфальт бетон заводдор облустарга орнотулуп, алдыда 7 дубанда тең мындай заводдордун ачылышына аракеттер көрүлүп жатканын маалымдады. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.